Hello, my dear students. Welcome to my English lesson. Саламатсыңарбы, балдар? Менин англис тил сабагыма кош келипсиңер. Балдар, англис тилинде келер чакта бир нече конструкциялар менен берсе болот. Бүгүн биз сабакта келечекте аткарылуучу кыймыл-аракеттерди 3 түрдүү конструкциялар менен билдирүүнү үйрөнөбүз. 3 конструкцияны салыштырып, окшоштугун жана айырмачылыгын табууга көнүгөбүз. Жогорудагы максатыбызга жетиш үчүн биз бүгүн will, present continuous, be going чактарын салыштырып окуп үйрөнөбүз. First of all, let's do phonetic drill. Алгач фонетикалык көнүгүү жасап алалы. Sk, sk, skunk, skunk, desk, desk, sk, sk, school, school. Now it's time for chanting. Please listen. Unk, skunk. Unk, skunk. Desk, desk. Desk, desk. Skunk, desk, school. Skunk, desk, school. Skunk, desk. Skunk, desk. Desk, school. Desk, school. Skunk, desk, school. Skunk, desk, school. School, desk, skunk. School, desk, skunk. A skunk is under. A skunk is under. The desk at school. The desk at school. A skunk is under the desk at school. A skunk is under the desk at school. Now let's learn keywords. Please look at these keywords, listen and repeat after me. Decision, decision. Prediction, prediction. Influence, influence. Arrange, arrange. Intention, intention. We may express future in different ways. Келер чакты билдирүүнүн бир нече жолу бар. Аларга көңүл бурсак. The first way is will, future simple tense. For example, David will fly home next Monday. Биринчи жолу will, башкача айтканда future simple чагы менен. Сүйлөм төмөнкүдөй которулат. David кийинки дүйшөмбү үйүнө учат. Second way is present continuous. For example, David is flying home next Monday. Экинчи жолу present continuous чагы менен дагы берсек болот. Төмөнкү сүйлөмдүн котормосу кыргыз тилинде бирдей. David кийинки дүйшөмбү үйүнө учат. Third way is be going to. For example, David is going to fly home next Monday. Үчүнчү жолу be going to конструкциясы менен дагы билдирсек болот. David кийинки дүйшөмбү үйүнө учат. Өзүңөр көрүп тургандай эле, кыргыз тилинде бизде котормодо айырмасы жок. Бирок балдар, булар
Айтуу максатына карай бири-биринен айырмаланышат. Эми ар бирине өз-өзүнчө токтолуп окуп үйрөнөлү. Let's compare. Will, future simple tense. David will fly home next Monday. Will expresses quick decision, prediction, action in the future that cannot be influenced. Biz future simple чагын карап көрө турган болсок, бул чак аркылуу сүйлөөчү азыр гана кабыл алынган чечимин айтканда колдонсо болот. Божомолдоо жана биз таасир эте албаган нерселер жөнүндө сүйлөгөндө колдонобуз. Let's compare present continuous. David is flying home next Monday. Present continuous is used to express action already arranged for the near future. Biz present continuous чагындагы келер чакты билдирүү үчүн колдонсок болот. Бирок present continuous чагы алдын ала келишилген кыймыл-аракетти айтууда колдонобуз. Бирок эсиңерде болсун, present continuous чагын колдонулганда сөзсүз келер чактагы убакыт көрсөтүлүш керек. Now, let's compare construction be going to. David is going to fly home next Monday. Be going to is used for plan, intention, decision made for the future. Ал эми be going конструкциясындагы биз келер чакта кыймыл-аракетти билдирүү үчүн колдонсок болот. Be going to алдын ала пландалган чечимге колдонсок болот. Ошондой эле аракетибизге, максатыбызга жана чечим, келер чак жөнүндөгү чечим. Эми негизинен жалпылап үчөөнө тең токтоло турган болсок, бул башында айтылган сүйлөмдөрүбүзгө көңүл бура турган болсок, David will fly home next Monday деген сүйлөмдүн максаты, айтуучунун максаты бул алдын ала прогноздоп, божомолдоп жатат. Second one, David is flying home next Monday. Бул сүйлөм менен сүйлөөчү алдын ала пландалган чечим сөзсүз аткарылуучу кыймыл-аракет жөнүндө айтып жатат. Бул алдын ала келишилген чечим. Be going to. David is going to fly home next Monday. Ал эми бул сүйлөмдө сүйлөөчү өз алдынча кабыл алынган чечимин билдирип жатат. Some test. Test yourself. Choose the correct answer. Анда эмесе бүгүнкү алган билимибизди бир аз сынап көрөлү. Тесттик суроолорго туура келүүчү варианттардын бирөөсүн тандайбыз. Биринчи суроо. How many ways of expressing future time have you learned? Ойлонуп көрөбүз. Сунушталган варианттардан бирөөсүн тандайбыз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жообу 3. 3 жолу бар. Next question. Which way is used to express prediction? Төмөнкү суроого көңүл бурабыз. Варианттардын ичинен туура келүүчү вариантты тандайбыз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жообу will. Кийинки суроо. Which way is used to express plans which you have organized?
Жакшы ойлонобуз балдар. Жана сунушталган варианттардан бирөөсүн тандайбыз. Эми салыштырып көрөбүз. Туура варианты present continuous. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Which way is used to express plans which haven't been arranged? Тесттик суроону жакшы окуп үйрөнөбүз. Терең ойлонобуз. Сунушталган варианттардан бирөөсүн тандайбыз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жообу be going to. Балдар, ушуну менен бүгүнкү англис тил сабагыбыз аяктады. Силерге берилүүчү тапшырмалар төмөнкүлөр. Your homework is to do exercise 5 on page 296. In this exercise, you should use will, be going to, or present continuous to complete the sentences. Бул көнүгүүдө силер өзүңөрдүн колдонулуучу китебиңерден бул көнүгүүнү таап, бош орундарга will, be going to, present continuous конструкцияларын колдонуп толуктайбыз. Next one is to learn keywords. Кийинки тапшырмабыз негизги сөздөрдү жаттайбыз. That's all for today. Lesson is over. Thanks for being with me. Goodbye.